букмекер! Соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1x Bet ишенимдүү букмекер. Дайыр Исмадияровдун унасы кырсыктап $10.000 зыян көрдү. Шектүү төлөп бере албайм деди. Өрчү Дайыр Исмадияровдун авто унаасын урдаган жигит кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын пресс кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык 2019 жылдын 29 апрелинде түнкү саат 4 чамасында Жаран Дайыр Исмадияров авто унаасын белгисиз бирөөлөр урдап кеткенин айтып кайрылган. Анын айтымында уурулар алгач жабырлануучунун кафеде отурган жеринен курткасын уудан, анын чөнтөгүндөгү ачкыч менен Toyota Camry өрүсүндөгү унаасын айдап качкан. Аталган факт боюнча ыкчам иликтөө иштери жүргүзүлүп айдап качкан Жаран кармалган. Ал Талас облусунун 1994 жылы туулган аттуу тургун экени такталган. Учурда дагы иликтөө иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу тактоо электинде Барометр чекиттеги редакцияга ырчыга байланышка чыкканда ала калган маалыматты ырастап, толук маалымат берди. Менин авто унаамды уурдап кеткен жигит кармалды. Чындыгында унаам учурда жараксыз абалга келип калды. Тиги жигит азыр келтирилген зыянды төлөп берүүгө мүмкүнчүлүгүм жок деп жатат. Мен арыз жазып койдум. Ал кылган кылмыш үчүн жооп бериши керек деп ойлойм. Жалпылап айтканда $10.000 чыгым болуп отурам, деди Исмадияров. Өрчүнүн интернет баракчасына акыркы жүктөгөн сүрөтүндө артында унаа тургандыктан ага учурда жаңы авто унаа алдыңызбы деген суроо узатканыбызда Дайыр азырынча унаа ала элекмин деди күлүп. Ырчы буга чейин унаасынын кантип жана качан уурдалгандыгы тууралуу кенен айтып берген. Булак Барометр чекит кейжи. Жакында эле менин автоунаамды кимдир бирөөлөр уурдап, автокырсыкка учурап качып кеткен болчу. Мен арызды Свердлов РИИБке жазган болчумун. Мына Свердлов РИИБтин жигиттери, кызматкерлери батчана ыкчам кыймылдап, менин машинамды уурдаган инсанды таап, азыр СИЗОдо отурат. Айта кетчү нерсе, мына ушул Свердлов РИИБтин кызматкерлерине пикир алышып билдирем. Ушундай батчана сапаттуу кыймылдаган жигиттер көбүрөөк болсо, Кыргызстанда кылмыштуулук азыраак болуп калышы. Өрчү өтө жаш жана өтө кары студенттер музыкалык билимге ээ болушту. Өрчү Нурмат Садыров Бүбүс Арабий Ишеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде окуусун аяктап дипломдук ишин жактады. Бул тууралуу жакшы жаңылыгы менен Нурмат өзү кабарлады. Садыров аталган окуу жайдын учурундагы деканы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, билим берүү жана маданияттын отличниги Айсель Турдалиева менен түшкөн видео тасмасын бөлүштү. Видеодо Турдалиева "Мени уят кылбай, кафедраны уят кылбай, дипломдук ишиңерди мыкты деңгээлде жактаганыңар үчүн силерге дагы рахмат. Толук кандуу дипломдуу специалист болушуңар менен куттуктайм. Өтө жаш жана өтө кары студенттер" деп тамашага салган. Декан өз учурунда студенттерине чыгармачылык ийгиликтерди каалаган. Ал эми Нурмат Садыров өзү бул тууралуу Бүбүс Арабий Ишеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин мугалимдерине ыраазычылык билдирем деген. Булак Барометр чекит кейжи.